Сыймык мырза, bir so'ro, Сыймык mırza. Bir so'ro. Bir so'ro, Сыймык mırza. Мен кулакташ кичинеле менде секрет бар. Онда келсең эч ким кичинеле алып турма бияка мен тамга такып кулагына. Нече көрбөйсүңөрбү? Нече көрбөйсүңөр? Конокпен сея көрүп турбайсыңарбы? Чачырабай. Баарыңар мынт көрбөйсүңөр. Таяққа тұрғыла, достар, таяққа тұрғыла. Сыймык mırza, bir so'ro. Сыймык mırza, bir so'ro. Сиздин үстүңүздөн кароолоолор жүрүп жатпайбы? Бир ай мурун эле Кимсанбаевди жамандап жатты эле деп. Ошону элге кененирээк түшүндүрүп коесузбу? Жамандаган эмесмин. Өзүбүздүн келишпестигибиз бар. Келишпестигибиз бул чындык. Бирок мен бүтүн Кыргызстанга эч кандай кусаматчылыгым жок да, бул да элдик партияда. Анан Кыргызстанга мен келем. Кыргызстандын башында Мадумаров турганын сиз жакшы билесиз да. Мадумаров эле турбайт да. Аякта эл 100 миңден ашык шайлоочусу бар да булардын. Демек бүтүн Кыргызстанды Мадумаровдон башка лидер да баштап чыкса болот деген ойдосуз сиз. Конечно болот. Партия элдик партия. Мадумаров эртең өлүп калса бүтүн Кыргызстан өлүп калат. Партия элдик партия туурабы? Амай? Бул бүтүн Кыргызстанды мо эл мына токтосунбай кетип, ушулар алып кетиш керек да. Анан Мадумаров өлүп калса бүт баары өлүп калат. Андай эмес. Бул бүтүн Кыргызстан деп жүрүшөт. Элдики да, элдики. Мадумаров только менеджер собрал. Поехали деди, всё. Ушу да. Мисалы, чоң казат кыймылдын мен партия эмес. Кыймылдын лидерин. Мен өлүп калсам чоң казат өлбөш керек да. Туура. Мо Карачай болсо да кетиш керек да. Мон Карачай айтат, мен чоң казат аттан, эмне башкалар аттанбайт дейт. Сиздин оюңузчачы, Сыймык мырза, сиздин оюңузчачы. Мадумаровдун ошол сиз айтып аткан Каркыранга ратификацияны жасап бергени чын болсо анда бул бүтүн Кыргызстанды лидерлик кылууга укуктуубу? Каркыра болгончо сөз болгон жок. Кайсы партиядасың сен жода? Мен элдик журналист. Элдик журналист. Отур мейли, эмне деп суроо бересиң? Сиз бир ай мурун эле айткан, бирок ал менин Мадумаров менен жеке мамилемди отпайсызбы? Бүтүн Кыргызстан бул элдик партия, бүтүн Кыргызстан элдик партия. Бүтүн Кыргызстан элдик партия. Демек Мадумаров жанагындай кылган иши менен бүтүн Кыргызстанды Каркыраны караган жок. Сага айтайынчы, буяктан по существу сүйлөш керек. Журналисттер по существу суроо бергиле. Азыр Каркыранын суроо, буякта Каркыранын соту болсо, мен анда айтат элем. Каркыран соту. Азыр деген момча элдин шагысынып атат да. Туура. Момча ошону сурабайсыңбы сен? Кайра эле эметпей. Элдик генерал Курсан Асановго сөз беребиз. Assalomu alaykum tuğanlar. Hurmatlı vatandaşlar. Mına bugünkü gün ak menen karаны, adal menen aramdı, abir menen akçanı kurashıp жатқан учурда Tilek'e karşı Borvorduk Şayloo komissiyanın жетекçiligi baş bolup kurumu. Mıyzamsız, tuğru mes, körünüştü ulap bu çeçimdi kabul alıp bütün Kırgızstan'da siyasi partiyani bu yarıştan chetke kalktı. Men açık aytam. Bütün Kırgızstan bu jalpı Kırgız elinin ünü. Oşonday. Biz koğa süylep keremet sözlerde aytıp birbirimizi aldaşımız mümkün. Biz bir neseni bilişimiz gerek. Jaratkanda hiç kim alday almaydı. Hiç kim de bağlan gelmeyin. Kançalık taraftaşlardı. Bu yerde bugün günü Tinçlik mitingine bir gana bütün Kırgızstan'dan koldoçularımız, başka partiyanın yetekçileri, başka partiyanın koldoçuları, jalpı Kırgızstanlıklar kelip oturat. Hazır eldin manayı bul bir ay emez, bir gün emez, bir saat emez. Her bir minut sayın Bolat kantıp kurçugan bolsa, oşontup kurçup jatat. Men 30 yıl hizmet etip, birinci jolu narazılık mitingine, Tinçlik mitingine katışıp jatam. Ökünüştüsü şul. Sebebi degende, men konstitusiyalık hukukumdu, özümdün hukukumdu, özüm gana korgoşum gerek. Kırgızstanda kaçan tinçlik turuktuluk bolat. Her bir Kırgız yergesinde yaşagan ulutuna, urusuna karamay, jürögü Kırgız dep, Kırgızstan dep sokkonda bolat. Hakikat üçün
çındık üçün biz daima turuşumuz gerek. Birge oluşumuz gerek. Men oylayım, tereң işenem. Al tarapты kaldamayım. Bırak, mamleket başçımız öz aytıp durat. Şaylo taza ötsün. Administrasyonluk resurslar koldanılmasın dep. Boruvardık Şaylo komissiyası emne kıldı? Bardığı mamleket başçı aytkan siyasatқа karşı iştep. Birinci elдің arasından narazılıkты küçötüp жатқан бұл Boruvardık Şaylo komissiyası. Sebep degende Şaylo baştalbastan turup taza Şaylo'nu ötközem dep jatıp tuğru emas adamlarga bardı. Emi kim işene taza Şaylo ötüşün? Hiç kim işenbeyt. Oşonduktan men tereң işenem. Bugün sottuk karoda hakikat çındık bolat dep. Egerde çındap biz uşul çındık mamlekette hakikat bar jerde jaşap жатқан bolsak, sottuk reforma жүрүп жатқан bolsa, bugün çındık çıkat yakın arada. Sot bütün Kırgızistan'ın faydasına çeçiyor gerek. Sebep degende çındık biz tarafta. Oşonduktan urmattı. Birinciden tınçlık turutuluk'a hiç teke jetmeydi. Bu Şaylo da ötet bir ayın içinde. Oşonduktan men oylayım. Bu jakşı mıyzamdılıkты saktap, mıyzamdın negizinde jakın arada çeçin çıkat degen işeniştemin daima. Bütün Kırgızistan'ın koldoçuları, жалпы Kırgız elinde amançılık, jakşılıkты kalap, men oylayım. Birgelikte biz жеңишке жетeceğiz. Men ağa толық işenem. Eldik general, eldik general, eldik general, eldik general, eldik general, eldik general, eldik general. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Жапаров Садыр Нуркожоевич, сиздерге акыркы жолу кайрылуу жасап турам. 10 жылдан бери ар кыл темада жалпы элге, бийлик өкүлдөрүнө көптөгөн кайрылууларды жасап келдим. Бирок жарытылуу майнап чыккан жок. Себеби элдин жүрөгүнө кайдыгерлик орнуп калыптыр. Ар кимдин өз башына келмейин ойгонбойт дегендей, бүгүнкү тажы вирусу ар бир жараныбыздын башына келгенде көп нерсени түшүнүп, эл эми ойгондого деген үмүт менен акыркы кайрылуумду жасап жатамын. Эмне үчүн акыркы кайрылуу? Себеби ушул күнгө чейин башкаруу системаны өзгөртөлү, экономикабызды көтөрөлү, жаратылыш байлыктарыбызды сактап калалы, келечек муундарга жакшы жашоо түзүп кетели деген кайрылууларымдан эч кандай жыйынтык чыкпады. Жеке өзүм колумдан келишинче аракет кылдым. Жана дагы деле кылып келе жатам. Мамлекетим үчүн, элим үчүн бир принципте турушум керек деп, орду толугус жоготууларга учурадым. Ата-энемден, баламдан айрылдым. Өзүм камакта жатам. Ошентсе да эл бар, журт бар деп сатылбай, соодалашып кетпей, илгери үмүт менен жашап келем. Буга чейин кантебиз, эми жардам бериш элдин колунан келбей жатпайбы деген сөздөр эл арасында айтылып келди. Ооба, чындыгында канча жолу митинг пикеттерге чыксаңар да, менин камактан чыгышыма себепчи боло алган жоксуңар. Мына азыр эми колуңарга 5 жылда бир жолу келчү бийлик тийди. Бул 4-октябрь шайлоо күнү. Тууганым эле, дос таанышым эле деп бөлүнүп жарылбай добуштарды башка партияларга бөлбөй, Мекенчил партиясын шайлап бергиле. Дароо суроо жаралат. Силер эмне кылып бересиңер деген. Биз жолуңарга шагыл төгүп бербейбиз, трансформатор коюп бербейбиз, жылкы союп эт таратпайбыз. Биз мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү орнотобуз. Кылым бою сааттай чыкылдап иштеп турган мамлекеттик жаңы башкаруу системасын түзүп беребиз. Мына ошондо гана Кыргызстандын ар бир айылы тегиз өнүгө баштайт. Бул система 50 жылдан кийин кыргызстандыктардын жашоосу кандай болот экенин алдын ала жол көрсөтүп турган система болот. Долбоор 7 жылдан бери даярдалып, бүгүн бышып бүттү. Бирок колубузда реалдуу бийлик жок. Ишке ашыра албай жүрөбүз. Реалдуу бийлик бул парламентте 65 депутаттык орунду багындыруу. Бүгүнкү система бир кишинин кызыкчылыгын гана көздөгөн чириген система болгон үчүн мамлекетибиз салкаланып жок болуп бара жатат. Муну ар бир жаран жоон териңер менен сездиңер. Канчалаган жакшы аракеттерибизден майнап чыкпады. Эми эң акыркы бир шансыбыз калды. Эгер Мекенчил партиясы жалпы элдин 51%-дан ашык добушун алып, 65 депутаттык орунга ээ болуп келсе, мына ошондо гана система өзгөрөт. 51% добуштан кем болсо, 65 депутаттан кем болсо, анда Мекенчилдер деле парламентте көптүн бир бөлүгү болуп олтура беришет. Дагы 5 жылда эч нерсе өзгөрбөйт. Себеби парламентте азчылыкты түзүп калсаң, эч нерсе чече албайсың, добушуң жетпейт. Башка партиялардын максаты менен багыт өлөк, аларга бүгүнкү башкаруу системасы майдай жагат. Себеби бүгүнкү башкаруу системабыз урдаганга ыңгайлуу, баары урдайт. Бирок эч ким эч нерсеге жооп бербеген система.
ошол үчүн өзгөрүүнү каалашпайт. Партиялык система 12 жылдан бери мамлекетти талкалап бүтөйүн деп калганын көрүп турасыңар. Биз түзө турган система 3 баскычтуу болот. Премьер-министр деген кызмат жоюлуп, өкмөттү президент өзү башкарат. Кандай гана жоопкерчилик болбосун, президент өз мойнуна алыш керек. Парламент бир мандаттуу округтан шайланып келет. Ар бир райондун өзүнүн депутаты болуш керек. Жылда бир жолу эл курултайга чогулуп, президент менен парламенттен отчет алып турган система болот. Эми баарын айтып олтуруш үчүн бул кайрылууда убакыт жетпейт. Кыскасы, бийлик башында кандай адам келбесин, же кандай парламент болбосун, жаңы түзүлгөн система менен жаңы баш мыйзам бардык бийлик бутактарын сааттай чыкылдатып иштетет. Казнабыз ачык айкын көрүнүп турган система болот. Мына ошондо гана алдыга дүркүрөп кете алабыз. Болбосо 5-10 жылдан кийинки тагдырыбыз туман. Урматтуу кыргызстандыктар, ушул акыркы кайрылуу менен эмнени айткым келди? Эгер ушул шайлоодо эл өз колундагы добушун сатып же алданып, Мекенчил партиясы 51%дан кем добуш алган болсок, анда саясаттан биротоло кетип, өз оокатымды кылайын деп чечтим. Бул эч кандай силерге ультиматум же бир шарт коюу эмес. Жөн гана менин жеке чечимим болот. Себеби ушул күнгө чейин эл бар, журт бар, тараза ташында мамлекеттин келечек тагдыры турат деп, оор жоготууларга, канчалаган кыйынчылыктарга туруштук берип, эл үчүн, мамлекеттин келечек тагдыры үчүн деп күрөшүп келе жатасың. Анан учуру келгенде эл өзү колдо болсо, элдин өзүнө жакшы жашоонун кереги жок болсо, анда мындан ары жөн эле жапа чегиштин кереги барбы деп көптөгөн тарапташтарым, жакындарым суроо берип жатышат. Эл көргөндү көрөрсүң, тынч эле жашачы деген сөздөр буга чейин деле айтылып келген. Ойлоп көрсөм, чындап эле эл тараптан колдоо таппасам, элдин өзүнө кереги жок болсо, андай эмнеге кыйналып жатам деген суроо туулат. Менин башыма түшкөн кыйынчылыкты душманыма да каалабайм. Бирок ар бириңер өзүңөрдүн менин ордума коюп көрсөңөр, дароо мен кабыл алган чечимди сиздер деле кабыл алмаксыздар деп ойлойм. Жалпыңарды терең урматтоо менен Садыр Нуркожоевич Жапаров.